Легендарлуу парламенттин төрагасы көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Медеткан Шеримкуловдун туулуп өскөн айылындабыз. Бүгүнкү эфирибизде Медеткан Шеримкуловичтин үйүнө барып, бош убактысында эмне менен алек болот жана ошондой эле эс алуу күндөрү кандай өтүп атат биргеликте күбө болмокчубуз. Бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшы? Рахмат. Азыр эмне кылып атасыз? Азыр çöp çap, çöp жыйнап атам. Bir 1990 жылы ушул азыр көргөзөм сиздерге үйүм салына баштаган болчу. Ушул короонун пайда болгонуна 30 жыл болду. Мурда 1975 жылы мына тоо көчүп, ушул жерде бир нече үйлөр бар эле, ошолор баягы көчкүнүн алдында калган. Анан алар Жыламыш суусунун ар жагына чыгып кетип, ошо 75 жылдан 90 жылга чейин 15 жыл бул жер жөн эле жаткан жер болчу. Анан менин уулум ошол жерде 10 жылдык мектеп бар. Мектепке мугалим болуп, завуч болуп 3 жыл иштеди. Ушул жерден участок бөлдүрүп алып, анан кийин үй салып, бактарактарды отургузуп, өздөштүрө баштаган нерсе. Ошол бүгүнкү биздин берүүбүздө сиздин бир күндүк жашооңуз менен эмне менен алек болуп атасыз, эс алуу күндөрүңүз кандай өтүп атат, теле көрүүчүлөргө тааныштыралы деп келип калдык. Рахмат келгениңерге. Кийинки көп жылдын ичинде мен ушул өзүмдүн үйүмдө, Жыламыш айылындагы үйүмдө 3 айга жакын боло элек экенмин. Мына карантинге байланыштуу коронавирус деп баягы токтотуулар, чектөөлөр болгондон кийин март айынын 27-синен баштап бүгүнкү күнгө чейин негизи ушул жердемин. Арыктарды тазаладым, чөп чаптым, азыр чөп жыйнап атам. Тиги жерде малина отургуздук, башка картошка, помидор, башка жер жемиштерди отургузуп, мына алмалардын ичинин баарын, алмалардын түбүн көрдүңүзбү? Жакшынакай кылып туруп, өзүм актап койдум быйыл. Чоң иш жасадым чынын айтканда. Бул айылда канча түтүн бар? Бул айылда 3 түтүн бар экен. 3 түтүн бар экен. Ошо ар бир түтүнгө мындай кылып, жакшынакай кылып жардам берип кеттик. Анан бул айылга кирбеген, бул башка дагы айылдар бар, коңшу айылдар. Белек айылы бар, Шалт айылы деген бар, Гавриловка деген бар. Мына ал жерге дагы ошол Кунай деген уулум финансылык жардам берип кетти. Баягы муктаж болгон кишилерге бул жерге жанагы ун, макарон, май, чай, кант ошолорун берип кетти. Атиги жерге тизме боюнча өтө муктаж кишилерге акчадан да берип кетти. Каарманыбыз 80 жашка чыгып калса дагы шайдоот кыймылдап, эртеден кечке кора жайды тейлеп, багбанчылык менен алектенип келет. Таштак жерди жашылдандырыш үчүн көптөгөн мээнет, аракеттер жумшалгандыгын айтат. Кыргыздарда бир улуу сөз бар го, ааламга кадам айылдан башталат деп. Мен ошо айтар элем, бардык Кыргызстандын жарандарына, улууларына да, кишилерине да баарыбыздын төрөлгөн, баарыбыздын киндик каныбыз чыккан жер бар. Ошол жер өзүбүздүн кичимекенибизди биз дайыма сыйлашыбыз керек. Ошол жерди урматташыбыз керек, колубуздан келген жардамыбызды беришибиз керек. Ошол төрөлгөн жерибизге анан элге барып, тууган тушкандар менен жолугуп, жакшылыгына катышып, кыйынчылыктар болсага дагы колдон келген жардам көрсөтүп жүрүш биздин парызыбыз болот. Өзгөчө мен ошо жаштарга айтар элем, эч убакта өзүңөрдүн кичимекениңерди унутпагыла. Тагдыр ушундай болуп калды, тарых ушундай болуп калды, бүгүнкү биздин чындыгыбыз ушундай болуп калды. Жүздөгөн, миңдеген, миллиондон ашык биздин өзгөчө жаштарыбыз башка мамлекеттерде, башка жерлерде иштеп жүрүп атышат. Бирок ошолор дагы кайсы жерде болбосун өзүнүн элин, өзүнүн мамлекетин, өзүнүн
киши мекенин сөз сагынбай койбойт. Эч убакта Кыргызстан өзүңөрдүн мекениңер эсиңерден кетпесин. Ушул айылга мен колумдан келген жардамды берип келген кишимин. Азыр мына менин балдарым колунан келген жардамдарын берип жатат. Менин кичүү уулум Кунай деген уулум дагы ушул жерде бир спорт зал салып жатат. Айылдын тургундарына өткөндө карантиндин убагында ар бир үйгө гуманитардык жардам берип кетти. Un, макарон, кант, чай, май жана башкаларынан колубуздан келишинче элге өзгөчө биздин иштеп жаткан жаштарыбыз колубуздан келишинче элге бүгүнкү мындай кыйын мезгил болуп турганда, оор мезгил болуп турганда бирибиз колдоп жардам берип кетишибиз керек. Кыргыз эли кылымдар бою жашап келе жаткан өзгөчөлүгүнүн эң бири канчалык оор заман болбосун, канчалык кыйын заман болбосун, эч убакта бирине бири жардам бербей койгон эмес. Ал эми жакшылык убакта, той топурдун убагында жакшылыктын баардыгын тең көрүшүп, тең кубанып, ошол кубанычты бирге болушуп келген элбиз. Мына бүгүнкү оор кыйын кырдаалда дагы биз бирибиз колдоо менен ушул кыйынчылыктардан чыгып кетебиз деп ишенем. Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын саясий айдыңындагы эң таанымал саясатчылардын бири катары 20 жана 21 кылымдарда эгемен Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө, калыптанып өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон инсан. Мына чындыгын айтканда 1971 жылы Борбордук комитетке кирип иштей баштагандан баштап чындыгын айтканда саясатка аралашып калдым десем болот. Мына эгер 70 жылдан ала турган болсок, 50 жылдан кем эмес убакыттан бери мен кыргыз саясатында келе жатам. Кыргыз саясатында мен ар кайсы деңгээлдерде болдум. Жөнөкөй ошо Борбордук комитеттин жооптуу кызматкеринен баштап Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасына чейин жеттим. Анын ортосунда көп партиялык баскычтарды өттүм. 1989 жылы менин инициатива менен мен өзүм башкарган комиссия түзүлүп, январь айында Борбордук комитеттин чечими чыгып, кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статус берүү жөнүндө закон иштеп чыгууга ошо комиссияны мен өзүм башкарып калдым. 1989 жылдын 22-23 сентябрында кезексиз чакырылган Кыргыз СССРнин жогорку советинин сессиясы болуп, 2 күндүк талкуудан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статус берилди. Мына бүгүнкү өзүбүз конституцияга киргизип, бардык жерлерде айтып, ушуну менен сыймыктанып жүргөн кыргыз тил жөнүндөгү кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү жөнүндөгү мыйзам 1989 жылы менин жетекчилигим менен Жогорку кеңештин сессиясында кабыл алынган. Ошол сессияда мен 1 саат доклад жасадым. 2 күн талкуу болду. Талкуунун аягында мен дагы жыйынтык сөз менен сүйлөп, андан кийин канчалык оор талкуулар болбосун, ошол кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статусту берүүгө каршы чыккан депутаттар болбосун, бирок 2 күндүк кызуу талкуунун негизинде добушка келгенде 350 депутат бир добуштан кыргыз тилине мамлекеттик статус берилсин деген чечим кабыл алынган. Мынакей шайлоо алдында турабыз, анан айтсаңыз, ошо шайлоодо партияларга добуш берүүдө партиянын курамына көңүл буруш керекпи же алардын программасына көңүл буруш керекпи? Бизде кызык болуп калды. Биринчиден 200дөн ашык партияларыбыз бар.
Шайлоого канчасы чыгат, канчасы калат экенин көрөбүз го. Бирок өткөндөгү шайлоодо бир 14-15 партиялар катышкан. Бул жолу дагы катышабыз дегендер көп болуп жүрөт. Партиялардын программасын карап, ошого көңүл буруп, ошону терең түшүнүп, мына бул партиянын программасы жакшы экен деген шайлоочулар жок кыз. Шайлоочулар эмнеге көңүл бурат? Партиянын атына, партиянын лидери ким экендигине, анан партия качантан бери келе жаткан партия. Эгер ошо партиялар бир 10 чакты жыл мурда түзүлүп, бир-эки шайлоого катышып, жогорку кеңешке депутат болгон партиялар болсо, ал партияларды билебиз, анын башында баланча киши турат, түкүнчө киши турат дейт. Анан экинчи шайлоочулар көңүл бурганы дагы тизмеге ким кирди. Ошо тизмеге кызыгышат. Быйылкы шайлоо менимче өтө оор шайлоолордун бири болот деп эсептейм.